Жогорку Кеңештин бай депутаттарынын 2021-жылга карата киреше чыгашасы жана мал мүлкү тууралуу декларациясы жарыяланды. Жарыяланган декларацияга таянып, эң бай аткан 8 эл өкүлүнүн тизмесин сунабыз. Алардын арасында өлкөдөгү ири дарыкананы иштеткендер, бир нече курулуш компаниялар, 5-6 автоунаа, турак жайга ээлик кылгандар бар. Бир депутат бир жылда 100 миллион сомдон ашуун киреше тапкан. Жылдыз Садырбаева жылдык кирешеси 105 миллион 828 миң сом. Бирок чыгашасы тууралуу жазган эмес. Өзү ээлик кылган 6 батирди ишкердик жүргүзүү үчүн колдонот. Алардын жалпы аянты 559,4 чарчы метр. Ал эми өзүнүн жашаган турак жайы дачадагы 123,8 чарчы метр түзөт. Дары-дармек саткан Фармамир компаниясына толугу менен ээлик кылат. Land Rover үлгүсүндөгү автоунаа айдайт. Ал эми жакын туугандарынын бир жылда тапкан кирешеси 8 миллион 354 миң сом. Алардын да чыгымдары көрсөтүлгөн эмес. Экинчи орунда Алишер Козуев бир жылдык кирешеси 37 миллион 349 миң. Чыгашасы 14,1 миллион сом. Айыл чарба багытындагы 69 сотук жери бар. Үлгүсү так жазылбаган Mercedes-Benz, BMW жана BMW X7 автоунааларында жүрөт. Жүк ташуучу Hyundai Porter машинасы да бар. Элестетиңиз, күлкүлүү, бирок Hyundai Porter машинасы да бар. Бодомалы 1,3 миллион сомго, кой эчкилери 900 миңге, жылкызы 5 миллионго, үй канаттуулары 1,5 миллионго бааланат. Жогоруда белгиленмеген дагы 49 миллион 780 миң сомдук кыймылдуу мүлктүн ээси. Жакын туугандары 2021 жылы 7,7 миллион сом тапкан, бирок анын 505 миң сомун гана колдонгон. Көп кабаттуу үйдөгү 192,8 чарчы метрлик батирде жашайт. 22 чарчы метр болгон гаражда калышкан. Lexus GX 470 жана Toyota Highlander үлгүсүндөгү жол тандабастарды айдашат. Freightliner, Sentry жана MAN 19464 деп аталган жүк ташуучу машиналардын ээлери 2,5 миллион сомдук баалуу металлдардан жасалган зер буюмдарды колдонушат. Бодомалы 600 миң, майда жандыктары 800 миң, жылкызы 1,2 миллион, үй канаттуулары 330 миң сом турат. Ханстрой деп аталган курулуш компаниясын иштетет. Кийинки кезекте көпчүлүктүн оозуна ар кандай сөздөр менен алынган Жусупбек Коргонбай уулу депутаттын жылдык кирешеси 31 миллион 833,5 миң сом. Чыгашасын ачыктаган эмес. Айыл чарба багытындагы эмес, 2,3 гектар жер бар. Ал эми айыл чарба багытындагысы 554,1 гектар. Элестетип атасызбы? Бул кандай сандар? 554,1 гектар. Бир үйүнүн аянты 874, экинчисиники 22,5 чарчы метр. Lexus 570 үлгүсүндөгү жол тандабасы айдайт. Аны менен катар 30 миллион сомдук ири мүйүстүү малы бар. KG Восток сервис курулуш компаниясында 49%, дүң соода менен алектенген Жусупбек компания жоопкерчилиги чектелген коомунда 25% үлүшү бар. Ал эми көк жатык ишканасына толугу менен ээлик кылат. Жакын туугандары 303,8 чарчы метрлик турак жайдын ээси. Башка мүлктөрү жазылган эмес. Киреше чыгашасы да жок. Андан кийинки кезекте Жогорку Кеңештин эл өкүлү Бакыт Тентишев. Жылдык кирешеси 63 миллион 645 миң сом. Бирок анын канчасын короткону тууралуу отчет берген эмес. Батиринин аянты 187 чарчы метр. Айыл чарба багытындагы 4,14 гектар жер бар. Mercedes E220 үлгүсүндөгү 2 автоунаа сатып алган. Жакын туугандары 663 миң сом тапкан, бирок чыгашасын көрсөткөн эмес. Алар аянты 40, 110, 46 жана 62 чарчы метрлик 4 турак жайга ээлик кылат. Андан кийинки кезектеги мурдагы Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, азыркы кезекте Жогорку Кеңештин эл өкүлү Жаныбек Абиров турат. Кирешеси 19 миллион 772 миң, чыгашасы 8 миллион 618 миң сом. 3 батир бар. Биринчиси 122, экинчиси 45, үчүнчүсү 422. Жер үйү 28 чарчы метр. Айыл чарба багытындагы жери 76,5 гектар. Ал эми айыл чарба багытындагы эмес жери 17,5 гектар.
Lexus 570 үлгүсүндөгү 2 жол тандоо сатып алган. Короосунда 22 миллион сомдук бодомалы, 14 миллион 200 миң сомдук жылкысы бар. Жакын туугандары 3 миллион 825 миң сом киреше тапкан. Анын 7 миллион 650 миң сомун короткон. Үйүнүн алдында бакчасы 70 сотық. Айыл чарба эмес багытында жери 7 сотық. Азиз Турсунбаев мурдагы жылы 666 миң сом тапкан. Жашаган үйү 327,3 чарчы метр. Lexus GX 470 жана Toyota Land Cruiser Prado жол тандабастары менен жүрөт. Жакын туугандары 1 жылда 11 миллион 750 миң сом тапкан. Алардын 62,8 жана 191,8 чарчы метрлик батарея, 184,29 квадрат турак жайы бар. Андан башка дагы жашоого ылайыкталган 132,9 чарчы метрлик имараты бар. BMW X7, Lexus 250 жана Toyota Camry унааларына ээлик кылышат. Айыл чарба багытындагы 1463 гектар жер бар. Мындан кийинки кезекте жогорку кеңештин депутат айымдарынын бири Гүлшаркан Култаева. Жылдык кирешеси 1 миллион 404 миң, чыгашасы 513 миң сом. 3 батарея бар. Биринчиси 94,6, экинчиси 114,2, ал эми үчүнчүсү 184 чарчы метр. Айыл чарба багытындагы эмес жери 8,1 гектар, айыл чарба багытындагысы 6 гектар. Мындан сырткары капиталдык курулуштардын аянты 113,4 чарчы метр. Toyota Camry унаасы бар, депозиттик жана сактоо сертификаттары 12 миллион сом. Жакын туугандары тууралуу маалымат дээрлик жок. Мындан кийинки кезекте Манас аэропортунун мурдагы башчысы, жогорку кеңештин бир канча жолку шайланып келген депутаты Бактыбек Сыдыков. Кирешеси 787 миң сом, чыгашасы жок. Айыл чарба багытындагы 24,25 гектар жер бар. Батарея 140,1, дачадагы үйү 49,94 чарчы метр. Андан башка эки турак жайдын ээси, бири 141,19, экинчиси 181,2 чарчы метр. Үйүнүн алдында бакчасынын аянты 3,75 гектар. Эски үлгүдөгү ГАЗ-14 автоунаасы көрсөтүлгөн. Манас эл аралык аэропорту компаниясында 0,7% акциясы бар. Жакын туугандардын кирешеси 680 миң. Айыл чарба багытында жери 1,35 гектар. Дал ушул Бакыт Сыдыков жогорку кеңештеги эң бир жакшы жасалган кабинетке ээлик кылып, ал нерсе эл оозунда бир аз аңыска айланган. Белгилей кетсек, декларацияда жакын туугандары деп көрсөтүлгөн категорияга аялы же күйөөсү жашы жете элек балдары кирет. Эгер камкордугун алса, бул тизмеге ата-энеси, бир туугандары жана жашы жеткен балдар да кошулуп калат. Жогоруда сиздерге ашынган бай 8 эл өкүлүн тизмектеп бердик. Арийне, бул көрсөткүчтөр декларацияда көрсөтүлгөн маалыматтар эле. Расында жогорку кеңеште эл өкүлдөрүнүн арасында мындагы көрсөтүлгөн сандардан 10 эселеп көп дүние топтогондорун көпчүлүк айтып жүрөт. Чындап келгенде, бирөөнүн байлыгына көз артуу туура эмес. Жалпы карапайым калкка дал ушул дүнүйөсүн коргоп калуу үчүн эмес, карапайым элдин кызыкчылыгын көздөгөн мыйзам долбоорлорун гана сунуштаса болгону.